Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ой өрүшү кругозор китебинин номер 5 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз абдан кызыктуу темалардын бири адам, адамдын денеси деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Адамдын денесинде 75 триллион клетка, 206 сөөк, 650 булчуң бар. Жүрөгү күнүнө 100 000 ирет жыйрылат. Адамдын денесинде 750 триллион бактерия жашайт. 50 миллиардка чейин лейкоциттер канда чек арачы милдетти аткарат. Зыяндуу вирус бактерияларды жутат, сиңирет, талкалайт. Мисалы, аллергия, бүтүр, грипп, рак. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, мээ тууралуу сөз болмокчу. Адамдын башкаруу борбору бул мээ. Сол жарым шаарда түшүнүк калыптанат, ал эми оң жарым шаарлар элестүү кабыл алат, убакытты сезет, аял эркекти ажыратат. Бир адамдын мээсинде 100 миллиард нейрон бар. Ар бир нейрон өзүнөн башка 700 нейрондун сигналы. А. Сологойлордун оң жарым шаары өнүккөн. Б'сы сол колу менен жазат. Элден башкача басат, башкача сүйлөйт. Македонский, Винчи, Эйнштейн, Пушкин, Толстой, Мадонна сологой болушкан. Уйку да нервтер менен байланыштуу. Надежда Лебедина үй бүлөлүк чатактан кийин 20 жыл ойгонбой уктаган. Муну летаргия деп аташкан. Наполеон бир суткада 4 саат уктаса, Томас Эдисон 2-3 саат уктаган. Эки колу менен бирдей иштей ала тургандар экватордо көп жашашат. Леонардо да Винчи бир эле убакта эки колу менен бирдей тең сүрөт тарта алат. 1925 жылы Москвада мээ институту ачылган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өтө кызыктуу маалыматка ээ болосуздар. Маяковский, Сахаров, Ленин, Калинин, Кировдун мээлери формалин менен иштетилип, парафинге чылап коюлган. Мээ бул адамдын мээси бир өмүрдө 100 миллиард маалыматты жыйнай алат. Бул 32 томдук британдык энциклопедиясынан дагы 5 эсе көп. Мээ 70 000 маалыматты сактап тура алат. Азыр мээбиздин 31% гана иштейт. Келечекте анын 50% иштеши мүмкүн. Бехтерова адамдын чыгармачылык жараяны кантип жүрүшүн азыркы мээ жөнүндөгү теория түшүндүрүп бере албайт деген. Демек, мээ өзүнөн өзү коргоп турат. Жигер ашыкча маалыматты кабыл албай койсо, анда уйкуга кетет. Көңүл буруңуздар, Карлос Родригестин мээсинин 60% жок болсо дагы жашап жатат. Дагы бир мисал, акшылык Герлингдин мээсинин ордунда толо суюктук бар. Ал да жашап жатат. Уйкуда нервтер менен байланыштуу болот. Надежда Лебедина жогоруда дагы айтканбыз, үй бүлөлүк чатактан кийин 20 жыл ойгонбой уктаган. Аны летаргия деп дагы аташат. Андемесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүбүздөрдө дагы эң кызыктуу маалыматтарга ээ болосуздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.